Allah üçün yaxşı ынтымактуу ümmet bolboylу. Ümmetlerin arasında ar kандай pikirler, oylor bar. Bирок ошого карабастан биз жакшы мамиле кылбайлыбы бири-бирибизге? Ümmetlerin arasında ушунчалык жек көрүү тамыр алды. Керек болсо бири-бирибизге салам бербей калдык. Бири-бирибиздин артыбыздан туруп намаз окубайбыз дей баштадык. Керек болсо бири-бирибизди капырлыкка чыгара баштадык. Адамды капырлыкка чыгарыш ушунчалык бизге оңой болуп калдыбы? Капыр деген сөздү тереңирээк ойлонуп көрсөңөр, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям капырларды дагы бучактаганга үйрөткөн бизди. Капырларды четке каккыла деп айткан эмес эч жерде. Эстесеңер, Абдуллах ибн Убей ал капыр гана эмес, эки жүздүү мунафык болчу. Тозоктун 7 даражасы бар. Жаханнам, Хутама, Лазза, Сайир, Сакар, Жахим, Хауия. Эң төмөнкү тозок бул Хауия. Ал жака керек болсо Абу Жахилге окшогон бутка сыйынгандар түшпөйт экен. Абу Жахил Жахим деген жагына түшөт экен. Эң төмөнкү жагына 200'лүү мусулманмын деп элди алдагандар түшөт экен. Эми өзүңөр ойлонуп көргүлө. Пайгамбарыбыз керек болсо ошол 200'лүүлөрдү дагы кучактаганга үйрөткөн. Абдуллах ибн Убей деген 200'лүү мунафыктын баласы мусулман болчу, Абдуллах деген. Пайгамбарыбыздын суу ичип жатканын көрүп, "Эй Аллахтын элчиси, кешигиңизди бериңизчи" деди. Пайгамбарыбыз сурады андан. "Эмне кыласың?" деди. "Мен атама бир ичирейинчи" деди. Балким ушунун себебинен Аллах Таалам хидаят берер жүрөгүнө деп суранды. Пайгамбарыбыз берди. Ал сууну алып барып атасына бергенде, атасы сурады. "Бул эмне?" деди. Дегенде айтты. "Бул Пайгамбарыбыздан калган кешик суу" деди. "Ушуну ичиңизчи. Балким Аллах Таалам ушунун себебинен сизге иман берер" деди. Ал ойлонуп туруп айтты. "Барып мага төөнүн сийдигин алып келчи" деди. "Ошону ичишим мүмкүн" деди. "Бирок мону мен ичпеймин" деди. Аны укканда баласы аябай ачууланып, "Эй Аллахтын элчиси" деп Аллахтын элчисине келип кайрылып жатат. "Уруксат бериңизчи, мен ушул кишини өлтүрүп салайынчы" деди. Эми өзүңөр элестеткиле, баласы сурап жатат. Атасынын башын алып салайын деп. Жок деди Пайгамбарыбыз. "Ал сенин атаң го" деди. "Атаңа жакшы мамиле кыла бер" деди. "Анын үстүнө элдер да мусулмандар жөнүндө жаман ойдо болуп калышпасын" деди. Эми элестеткиле, биз эмне кылып жатабыз? Биз бири-бирибизге салам дагы бербей калдык. Күнү жетип, ал мунафык өлүм төшөгүндө жатканда, анын баласы дагы Пайгамбарыбыздын алдына келип, чепкенин сурайт. "Чепкениңизди сабан кылып, атамды ороп көмөйүнчү, балким ушунун себебинен дагы Аллах Таалам кечирип ийер" деди. Пайгамбарыбыз ошол чепкенин дагы чечип берип салды. Жаназасына даярданып жатканда